Эфирде Үміт программасы, студияда мен Бигайым Садыкова, саламатсыздарбы. Мектеп менен бала бакчалардагы тамак аштардын сапаты жөнүндө сөз кылабыз. Бул талкуубузду жаратканыбыздын себеби биздин дарекке кат келип түшкөн. Ошол катка азыр көңүл бурсак, Жалал Абаддагы балдар бакчасындагы тамактан курт чыгыптыр. Эмне үчүн жетекчиси, ашпозчусу, тарбиячылары ошондой жагдайга жол беришти. Өкүнүчтүү балдарыбызга ушундай кош көңүл мамиле кылганыбыз. Биздин Оштогу балдар бакчаларында деле тамактары жакшы деген сөздөн алыспыз. Сиздер ушул маселеге көңүл буруп берсеңиздер, анткени балдар бакчасында көбүнчөсү этсиз, бопбоз тамак беришет. Ал эми мектептерде акыркы мезгилде чайлары дагы кансыз деген кат келип түшкөн. Бул маселени талкуулоо үчүн биз студиябызга Абдиладжан Борубаев Ош билим берүү институтунда жетектөөчү адис, Жудашева Салтанат эже Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын усулчусу жана Сапар Айдаров Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын эсепчилерин чакырганбыз. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач билдирүү жөнүндө сөз кылдык. Башында Жалал Абадтан атайын даярдалып келген сюжетке көңүлүңүздөрдү булсак, андан кийин биз талкуубузду баштайбыз. Мына кызыбызды алган кирсек, тамактары курттар чыгып атат. Интернетке тарап кеткен бул видео тасма 18 ноябрда Базаркоргон районундагы Чолпон балдар бакчасында ата-энелердин бири тарабынан тартылган. Тасмадан жеткинчектерге куюлган тамактан курт чыкты деп айтылып жатканын көрүүгө болот. Бул башка кайталанбайт деген, бирок кайталанып атат. Бүгүн 18-11 ай. Жогорудагы видеону тасмага түшүргөн адам камерага сүйлөп берүүдөн баш тартты. Бирок ата-энелердин арасынан Зарина Ярматова өзү да буга чейин ошол бала бакчада аз убакыт иштеген айтып, буларга токтолду. 2 күн эле иштеп, мен тамактан куртту көргөндөн кийин, мен ошо 180 балага мен кантип ошо курт тамакты куюп беремин. Именно мен өзүм көзүм менен көрдүм, балдарымы дагы алып чыгып кеттим, өзүм дагы иштеген жокмун. 30 бала болгон болсо, аерге 10 та кружка тизилет. 10 та кружка ушунчадан эле чай куюлат. Аны очүртөшүп кел ичет. Ал сары оору болгон болсо, же башка оору болгон болсо, ал жугушат, жугат да, туурабы? Неменин аркасында болсо күн көрүнөт, нандын аркасында, кескен нанда. Бир пряникти 2ге бөлүп 2 балага жетет. Бир пряниктин жартысына бир бала тойбойт да. Ата-энелердин дагы бири Нуржамал Ташиева балдарга даярдалган тамак аштан курт чыкпаган чакта деле анын сапатсыз жана аз көлөмдө берилгенине нааразы экенин айтты. Тамак жедиңби, чай ичтиңби десек, бизге жарым кружка чай берет деп айтып барышат. Оокатка тойбой калып, кыз бир жанымдагы кыздыкын ичип алдым деп бир айтып барган. Туурасы да, ушундай булка берилет, бөлкөчү. Ошону кошунам айтып барды, кусок кылып кескен экен, күн көрүнөт эже деди. Ал эми бала бакчанын ашпозчусу эскирген азыктардан тамак даярдап келгенин моюндап, бирок курт чыкканын четке какты. Ошондой эле бакчанын жетекчилиги бир топ убакыттан бери эле эскирген макарондон тамак жасатып келгенин айтып, агынан жарылды. Эгер курттаган болсо, курт болгонун билген болгомдо мен ал тамакты бермек эмесмин. Бул өзү макаронду ошо эски экенин билчүмүн, себеби ошо неме кылып завхозго айтканымда, ошо директорибизге айтканымда жаңы заказ кылып койдук, заказга келгиче иштеп турасыз дешкен. Заказ берип атабыз. Заказыбыз келсе, продуктабыз келсе, анан кийин ошого чейин иштеп турасыз дешет. Ал эми Базаркоргон райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сопуек Сариев атайын адистер тамактан мите курт табылганын тастыктаганын маалымдады. Ал кошумчалагандай, бул окуядан кийин бала бакчанын жетекчиси жумуштан алынган. Инцидент резонанс чыгып кетти. Действительно ошол тамактан мите курт чыкканы СЭСтин баягы заключениясы бар, да, действительно ошондой амбарные вредители чыкты деп менде алардын баягы заключениясы бар. Ошонун негизинде мен ал заведующийди бошоттум жумуштан бүгүнкү күндө. Азыр убактылуу бирөөнү алып барып койдум. Чуулгандуу видео тасмадан кийин жумуштан алынган номер 34-Чолпон балдар бакчасынын мурдагы жетекчиси жогорудагы айыптоолордун баарын четке кагууда. Ал муну кызмат ордун алуу үчүн айрым күчтөр атайын уюштурган деп эсептейт. Ата-энелерге билбейм кайсы тараптан уюшу болуп атат, бирок ошолорго менин местам керек болуп атат.
ата энелерге ата энелерди бирөө үгүттөп атат. Ошо үгүттөгөн ата эне ким экенин билбейм, бирок менин эс таам керек болот аларга. Эгер ошолор чындап уюшулбаса, тамакты тытпай эле балдарын алып кетмек, уюшулбаса, мен өзүмө койгон дооматтарды четке кагамын. Себеби бул менин күнөөм эмес, ошо повардын күнөөсү, зав склад бербеген макаронду анын күнөөсү, и тарбиячы эшикти ачкан тарбиячынын күнөөсү. Базаркоргон районунун борборунда жайгашкан Чолпон балдар бакчасында 190 бала тарбияланат. Аларга 20дан ашуун кызматкер тарбия берет. Белгилегесек, Базаркоргон районунда жалпы 37 мектепке чейинки билим берүүчү мекеме бар. Адистер берген маалыматка таянсак, аталган райондо жыл башынан бери мындай учур алгачкы ирет катталууда. Кабылбек Көчкөнбаев уулу, Тынчбек Туолдаев, Жалал Абад облусу. Мектептердеги жана бала бакчалардагы тамак аштын сапаты жөнүндө сөз кылып жатабыз. Биздин студияга конокторду дагы бир жолу эскертип өтөйүн. Абдиладжан Борубаев Ош билим берүү институтунун жетектөөчү адиси, Жудашева Салтанат Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын усулчусу жана Сапар Айдаров Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын эсепчиси. Эми алгач эле суроо Салтанат эже сизге да, мына жогоруда биз көрүп өткөн сюжетке сиздин оюңуз кандай болду? Эми азыр кандай десем, ал бир эле ошол баланы тарбияланып жаткан баланын эле алдынан алынган ошол бая пробаны мен мисалы уюштурулган десе ага көнгөн келет, тиги ата эне сүйлөп атса ага көнгөн келет, бирок бул жерде мындай кылыш керек болчу да. Бир эле тарелкадагы эмес, болсо ошо 5-6 тарелканы караса болмок дейм да. 5-6 баланын алдындагын көрсө, тиги ашпозчунун берген качан алынган, тиги азыкты кайсы күнү алынган, тендер качан өткөн, канча күндүк азык, күндүк нормалары бар. Ошончолук курттап кеткенге чейинки кармалбайт да азыктарчы. Ал мен азыр мындай пикирим эки анжы болуп калдым да. Теги биринчи ишенип аткам, анан карасам бир эле тарелкадан алынып атат да. Эгер чындыгында эксперт жүргүзүп аныктагыбыз келген болсо, биз анда тиякта бардыгын карап чыгышыбыз керек да. Бир жолу эле көрүп тарелкада мындай деп, мүмкүн уюшулганбы азыр ар кандай нерсени күтсө болот. Мен ошон үчүн мындай бир жактуу карай албайм. Акыркы мезгилде ушундай мода болуп кетти го. Мен ордун бирөөгө керек болуп атат, ошон үчүн ушундай уюштурулуп атат деп дагы актанып атышат. Ага деле ишенген келбейт да. Мен мисалы үчүн азыркы айтылган ушул дооматты туура так аныкталганда мен ишене алат элем да. Азыр бир жерден эле мындай көргөзүлүп, мындан 2 күн мурунда болгондой тиги иштен кеткен тиги эжеке ошондой деп жатабы же бала бакчанын башчысы актангысы келип атабы. Мен азыр мындай карап туруп ушул боюнча бир жыйынтыкка келе алган жокмун. Абдиладжан ака, сиз мына чоң ата деле болуп калсаңыз керек. Сиз өзүңүздүн небереңизди, балаңызды ушундай бала бакчасында ушундай жагдай болуп калса, сизди кандай кадамдарга барат элеңиз? Эми бул жерде мындай жалпы алыш керек да. Мисалы үчүн областта 411 балдар бакчасы бар. Эми ошо ар бир бала бакчада атайын дайындалган ошол тамакты даярдаганга, анан кийин сапатын текшергени жооптуу адамдар бар. Ар бир бала бакчада медайым биринчи келип ошол биринчи немени ошол көрүп тамакты анан ичүүгө болот деп кол коюп бериш керек. Демек бул жерде ошол мисалы үчүн тамак бышкандан кийин эми орусча проба деп коебуз го, ошол биринчи даам таткан адам бул медайым да. Анын колусуз тамак куюлбайт. Ал жерде бала бакчанын башчысы дагы, ашпозчусунун дагы колу өтпөйт. Демек ошол жерде бул жерде неме деш керек, ошол жооптуу адамдарды дагы иликтеш керек да. Бул жерде мүмкүн ошол завхоздан кеткендер. Бирок ошо завхоз кетип ошондой сапасыз тамак даярдалганда деле ал жерде ошол тамакты берүүгө уруксат берген, кол койгон жооптуу адам бар да. Бул жерде ошол жерде медайымдан да сураш керек болчу. Сапар мырза, сиздин оюңуз кандай? Сиз ата эне боло элексиз жаштыгыңызга караганда, бирок ошондой болгон чакта дагы ушундай бала бакчаларда ушундай жагдайга сиздин көз карашыңыз кандай? Азырынча менин оюм аны иликтеш керек. Башынан бир тамактан, бышкан тамактан чыгып атат. Мисалы, бүгүн бышкан тамакты поварлар пробасын алып коюшат 24 саатка, эртеси күнү гана төгүшөт. Ошо пробаны текшериш керек. Мурунку күнү тамагынчы анан кампадагы продуктларды, калдыктарын текшериш керек, баарын алып. Анан кийин азыр айткандай неменин тийиштүү органдары бар. Медайым караш керек эле. Завхоз
тамақтың қалдығын остаткасына жооп берет. Аны қараш керек. Бир резонанс болып кеткен үчүн видео мындай тез чечим кабыл алыш керек болуп, менимче жумуштан алып койду. Но эми биринчи карап көрүш керек, кандай болду, эмне каяктан келип чыкты десек, Териштирип көрүш керек. Ошондой эле баягы поставка кылган кишини неме чакырыш керек, каяктан алып келди, кандай алып келди. Балким ал макарон эгерде ушундай эскирип кеткен болсо, бир жерде көптүр ал объемчу, может башка жактарга тарататкандыр, башка элдер жеп аткандыр. Аны да иликтеш керек да. Рахмат чоң. Биз Жалал-Абадтагы жөнүндө, Жалал-Абадтагы балдар бакчасы жөнүндөгү сюжетти көрдүк. Ал эми Ош областында азыр абал кандай деген маанинде биздин атайын кабарчыбыз сюжет жасап келген. Азыр көңүңүздөрдө ошого бурса, андан кийин улантабыз. Burada et çok mu? Ay emice. Etleri çok mu? Et. Et yüz görünmedi ko. Бул тасма Кара суунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндөгү Ахмадалиева балдар бакчасында тартылган. Атинлердин бири видео аркылуу балдарга берилип жаткан ысык тамакка эт кошулбай жасалганын айтып чыкканын көрсөк болот. Он чин olsa on чин ekosinde эле эт бар экен, оганда эт жок экен. Бирисинде эт бар, буларда эт жок. Видеону жаңыл Турдали кызы тарткан. Айтымында бакчага ар шаршемби күнү атинлерден барышып, балдары кандай шартта тарбияланып жатышканын жана аларга берилчү тамак аштарынан кабар алып келишет. Ал жерде видеону мен ошо атинлерге бардым мына депчи. Башка атинлер кээде сүрөттөрүн жөнөтүп турат, мен бардым депчи. Мен ошо видеону жөнөткөнмүн. Ал жерде эч кандай жаман нерсе жок да. Аталган мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жетекчилери бүгүн ушул окуя боюнча жыйын курушуп, тарбиялануучуларга толук кандуу тамак аш берилип жатканын билдиришет. Биздин телетоп абалды жеринен көргөнү бардык, бирок мекемеге кулпуланып кирбейсиңер деген тоскоолдуктар орун алды. Иш бар экен, ачасызбы? Ключөзүңүз болот экен да? Менде жок. Марал ач. Кароол бар да, эмнеге мен кароол эмесмин да. Эми жетекчиге ачасызбы да? Ынтымак кой. Неме токтоп тургулаңдар. Ынтымак кече Зав районунан чакырган. Мен ынтымакты киргизбейм. Неме кой тур. Кой, айтчоңуз. Токтоп тур. Эмнеге ынтымакты киргизбейсиз? Башка телеканалды киргизесиз. Неге? Эжекеден сурайын. Неге ынтымакка кирбей деген, киргизбесин деген тапчырма болгонбу? Кандай болгон? Мындай болгон да. Эмне эле тартатасыз? Эсик тартып. Жок, эми неге ынтымакты киргизбейсиз деген суроо болуп атат да? Акыры балдарга кандай жайда, кандай түрлөрдөгү азыктар даярдалып жатканын да көрө алдык. Маселен, 2 казанда бышырылып жаткан тамакка 1,5 килограммдан 3 килограмм эт коштук деп ишендиришти. Мисалы канча саласыз ушул бир тамакка? Канча килограмм же канча грамм? 1,5 килограмм, 1,5 килограмм, 3 килограмм иштетилет. 2 тамакка бөлөбүз 3 килограммды. Бала 140, где-то 140тан ашат. Ошондой 140тан урду. 150 грамм жетет. 140 бала тоет ушул 2 тамакка. Канча бала бар? Жок, бүгүн унуңузда эт барбы? Унуңузда. Көп болгондо эт бар эт. Ошо граммын эле салдым мына. Ушул 1,5 килограмм этпи? Анчалык чыкпайт го. Чыгат, мына сөөктөрү менен чыгат да. 2 сөөк бар экен да. Сиз неме болгондо эле эт чыкпайт да. Ушул жерде даярдайт экенсиз да этти, эме тамактарды. Атинлер ай сайын 750 сомдон, ал эми мамлекеттен ар бир бала үчүн 167 сомдон тамак аш үчүн каражат которулат. Мынча акчага эртең мененки сүт азыктары, түшкүсүн калориялуу ысык тамак, түштөн кийин таттуулар берилиши мерчемделген. Бакчанын ашканасынан керектүү продуктуларды көрө алган жокпуз. Сүттөр күн сайын сатып алсаңар кандай болот азыктар? Күндө алып келинет өзү сүт. Күндө алып келинет. Азыктар күндө келет. Калган продукцияларчы? Калган продукциялар этте бир жумада келет. 15 күндө. Кайсы жакта сатып аласыз? Складта. Көрсөтө аласыз? Завхозда да келет. Мага күнүмдүк продукттан бияка чыгарып берет. Ошо бир күндүктү. Алсак болобу мындай? Күчтү ачып көрсөк болобу? Завхозубуз жок эле да. Завхоз келсе анан завхоз ачат. Анан болот. Завхоз жок да азыр. Мына октябрь айында атинлер тарабынан берилүүчү тамакка берилүүчү акча ар айдын 5-ине чейин берилет. Биз ар айдын
октябрдын 5-ине чейин топтойбуз. Ата-энелер ошону алып келип берет. Аны алып келип кол аркылуу коюшуп тапшырышат. Биз аны акчаны топтоп алып банкка тапшырабыз. 5 күнү суббота базар болгон үчүн кече 1-күнү биз салдык акчаны. Салгандан кийин ал тендерщиктин шотуна келип чөткөн. Анан кийин бизге тамак келет. Ал биз эми азыркы складыбызда бар болгон тамактар менен балдарга тамактандырып жатабыз. Эттүү, калориялуу тамактарды жебеген балдардын иммунитети түшүп кетери медицинада айтылат. А эң негизгиси жаңы нерселерди үйрөнө турган жаштагы балдардын көп нерселерди өздөштүрүп кетүүдөн аксай тургандыгын педагогдор баса белгилешет. Эртең мененки тамакты баарыбыз билебиз. Үйдөн бирдеме жеп барат бала. Жесе бир аз сүттүү тамак жейт, жебесе жебейт. А бала кайтып атканда көп эле балдар, мен деле балам бакчага барганда кечки тамагын жебей эле, ошол токочун деле жебей эле кетип калган учурлар болгондо, бул жерде ар нерсени шылтоо кылбастан түшкү тамакка болгон мүмкүнчүлүктү жумшаш керек. Болгон мүмкүнчүлүк деген эмне? Ошол мамлекет менен ата-эне берип аткан каражатты үнөмдүү, сарамжалдуу пайдаланып коюш керек. Анан жетекчилер дагы, ашпозчулар дагы Кудайдан коркуш керекпиз да. Белгилей кетсек, буга чейин мектепке чейинки билим берүү мекемелерине 500 сомдон 650 сомго чейин төлөм берилчү, бирок кийин азык-түлүктөрдүн баасы кымбаттап отуруп жана балдарды сапаттуу тамактандырыш үчүн төлөм көтөрүлгөн. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Мектептер жана бала бакчалардагы тамак аштар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Эми Абдулладжан мырза, айтсаңыз, мына сюжетте болуп өткөн окуялар боюнча этсиз тамак деп атат ата-энелердин арыздары боюнча сиздер билесиздер да, туурабы? Бул боюнча азыр балдар бакчасындагы тамак ашка кандай көңүл бурулуп жатат? Ошого токтолуп өтсөңүз. Эми азыр көрдүк сюжетте. Бул өзү ошол 18 сомдон бюджеттен бөлүнөт. 18 сомдон ата-энелер жыйнайт. Кээ бир жерлерде андан көбүрөөк да жыйнашат. Бирок негизи 50 сом, 52 сомдун айланасында да. Эми бирок ал жерде сөзсүз рациондо болгондон кийин, эгерде менюда эти менен болсо, ал сөзсүз эти менен болуш керек. Канча бала бакча бар азыр ошол болсо? 411 бала бакча. Ошол 411 бала бакчада тең булардын баары муниципалдык. Булар ошо айыл өкмөттө жергиликтүү бийликтин эсебинен 18 сомдон каржыланат. Калгандарын ата-энелер каржылайт. Эми ошондо бир жумалык меню түзүлгөндө сөзсүз эти менен болуш керек. Мектептерди алсак анда, мектептердеги тамак аш кандай болот? Бул мектептерде азыр биздин область боюнча 543 мектеп бар. Анын 296 мектебинде ысык тамак берилет. Алар негизинен ал эми 247 мектепте азырынча ысык тамак кире элек. Булар негизинен мамлекет тарабынан 34 мектепте, анан эң көпчүлүгү Мерсико фонд тарабынан жана Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы боюнча 81 мектепте. Анан 17 мектебиз бар. Алар менчик мектептер, алар ата-энелердин эсебинен. 11 интернат бар. Алар дагы ушу мамлекеттин эсебинен каржыланат. Буларга шашке тамак, буларга 7 сомдон каралган. Бирок ата-энелер тарабынан дагы 5 сомдон кошулат да. Ошондо ысык тамак уюштурулган. Ал эми тоолуу райондорубузда кээ бир мектептерде 10 сомдон каралган. Себеби алар тоолуу деп, эти көбүрөөк кошулуш керек. Негизинен мына ушул мисалы үчүн кээ бир райондорубузда тоолуу кирип калган. Мына 247 мектеп кирбей калганын себеби мына азык-түлүк программасынын бирден бир талабы ар бир мектептин ичине таза суу кириш керек да. Эгер таза суу кирбесе, бирок аларга программага кирбей калат. Ошондуктан быйыл 19-жылы жай мезгилинде, ошо ремонт мезгилинде 49 мектепке дагы быйыл таза суу киргизилди. Эми буюрса алар дагы быйылкы жылдан баштап ошо ысык тамак азык-түлүк программасына киргизилишет да. Рахматчон. Салтанат эже, шаардагы мектептердеги жана балдар бакчалардагы тамак аштын сапаты кандай деп ойлойсуз? Негизинен шаардагы мектептерде, балдар бакчаларында жоопкерчиликтүү болуп, бул башкармалык эле эсептелбестен биздин санэпид көзөмөл турат, ата-энелер турат. Өтө алыс жакта эмес, баарыбыз ушул эле территорияда болгон үчүн алар атайын иш пландын негизинде башкармалык тарабынан дагы
сес тарабынан дагы көзөмөлдө турган үчүн алар текшерип турушат, тез кабар алып турушат. Анан болгон талаптарды коюудабыз учурда. Шаарда бардыгы болуп 53 мектебибиз бар, 37 бала бакча бар. 53 мектептин бизде 10 мектебибиз ысык тамакка өткөрүлдү. Өткөн окуу жылы 2, быйылкы жылы 8 мектебибиз өткөрүлдү. Негизи биздин мына жергиликтүү бюджеттен ремонт иштерине бир топ акчалар сарпталып, ал жерге ашканага керектүү эмеректер үчүн бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын алкагында ошол эмеректер алып келип, жабдуулар менен жабдылды. Эми бул ысык тамакка, шашке чайдан сырткары ысык тамакка өткөн дагы балдардын чындыгында келечегине, алардын ден соолугуна, физикалык жактан, акыл эс, кыскасы бардык жагынан өтө пайдалуу деп анализделгендиктен ошол изилдөөлөрдүн негизинде ушул тамактарга өткөргөнү бир топ балдар үчүн дагы пайда келтирип жатат да. Мен мисал келтирип өтөйүн, Россия менен Казакстанды мисал келтирейин. Мисалы Казакстанда 2015 жылы акысыз мектеп тамагынан баш тартышкан экен. Бирок балдар арасында витамин жетишсиздик оорулары көбөйүп, кайра ошол муниципалдык бюджеттен акча бөлүнүп кайра кайтарышыптыр. Ошондо бир балага 300-400 теңгеден туура келет экен. Ал эми Россияда болсо мектеп тамактануусуна 50 рубльден которулат экен. Ошонун ичине жана аз камсыз болгон же болбосо көп балалуу үй бүлөлөр акысыз экен. Бизде Ошто же болбосо Ош областында ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, көп балалуу үй бүлөлөргө кандайдыр бир жеңилдетүүлөр барбы бул тармакта? Бул эми аз камсыз болгон үйлөргө жеңилдетүүлөр бар. Алар мисалы баягындай да 50%, 25% деген сыяктуучу. Ал эми калгандары ата-энелердин эсебинен болот. Бул эми негизи ушул баягы айрыкча мектептердеги бул баягы тамактын сапаты дегенде бул мындай да, ар жылы бул атайын пландуу түрдө анан буйрук менен ар бир мектепте ошол тамактын сапатына мындайча айтканда жооптуу адамдар дайындалган да. Алар ушу тынбай ар күнү келип текшерип турушат. Анан ар жылы райондук билим берүү бөлүмдөрү тарабынан 2 жолу бул коллегиялык маселелерде каралат. Маселесичи көбүнчө апрель-май айларында, анан ноябрь-декабрь айларында. Ошол баягы бул дагы ошол баягы азыркындай немелерге жол бербеш үчүн көрүлгөн шарттар да. Бизде дагы Ош шаардык билим берүү башкармалыгында бизде ар бир коллега квартал сайын бир жолдон каралып турат. Тамак аш мектептеги балдардын ысык тамагы жана шашке чайы. Канчадан бөлүнөт бир күндө? Бир күнгө 10 сом. Азыр ошол 8 мектеп ысык тамакка өттү. Жумада 2 жолу сүттүү тамак берет, 2 жолу эттүү тамак берет. Ошол эле сумманын ичинде. Бир күн булочка, баягы творогу менен ушундай ал дагы витаминдештирилген чай болуп эсептелет. Баягы ширелер менен берилет. Бизде бул балдардын тамак ашын кароого Ош шаардык мэриясы дагы аябай ынтызар карап, быйылкы жылдын эсебинде мисалы 2019 жылды январдан бери Ош шаардык мэриясы тарабынан эле кошумчатындай каралды, 3 жолу каралды. Республикалык министрликтен, өкмөттөн дагы бир жолу каралды. Эми жакшы эле болуп атат деп ойлойм. Сапар мырза, сиз айтсаңыз, мына тендерлер кандай өтөт балдар бакчасында жана мектептерде тамак уюштуруу жагынан айтып берсеңиз, кандай адамдар же болбосо орусча айтмакчы физическое лицо, юридическое лицолор кантип өтөт, алардын ережеси кандай? Биринчиден тендердик конкурска катышуу арнасынан бизге техникалык требованияларды коебуз, сес коюп берет, мэриядан представитель келет. Именно ошо мектеп садиктердин заведующийлери, директорлору катышат. Анан сертификаттары менен мисалы үчүн бир продуктту алып келет, ошол продукт каяктан келип чыкты, кандай келип чыкты, ошолорго документтер менен келет, тийиштүү документтер менен. Анан биз койгон милдеттерге алар макулмун деп подтверждение беришет, немеде конкурска катышканда. Ошодон кийин немеге катышканга укук алышат. Анан ошол укуктун ичинде дагы анын экономго, акча сарптан үнөнүгөнгө и сапатына көңүл бурулуп, ошодон тандалып жеңүүчү коюп чыгат. Эгерде эч бир катышуучу юридический лицо жооп бере албаса,
анда тендер бузулуп башынан өткөрүлөт. Канча убакытта бир өткөрүлөт андай тендерлер? Анткени биз жана сюжетте көрүп өткөндөй, биз тендерди күтүп калдык, же болбосо акча түшпөй калды, ата-энеден акча чогулбай калды деген шылтоолор көп болот экен да. Ошо тендердин өткөрүлүү убакыттары кандай? Квартал сайын бир жыл өтөт, 3 айга бир өтөт. Себеби мисалы продукталар бизде базарда сезонун көтөрүлүп түшүп турат. Мисалы 6 айга өткөзсөңүз, мисалы ошол эле азыр помидор алсак, кышында өтө кымбат болот. Бар жайына барып арзандап калат. Ошого карата 3 айда бир өткөзөбүз. Экинчиден тендерди катышканда бизде условия болот, счетунда акча болсун деген. Ал акча банктан бизге справка алып келип берет. Ошону дагы өтө чоң мындай маани берип карайбыз. Себеби ушундай акча чогултпай же бир себептен акча которулбай үзгүлтүккө учурап калса, ошол ишканалар өздөрүнүн эсебинен алып барып турат. Анан кийин акцерка түзүп, ошол алып барган талактарына кийин которуп беребиз. Рахмат чоң. Эми мындай суроолордо бизди көрүүчүлөрдөн дагы суроолор келип түшкөн. Жана сиз айтпадыңызбы, ушунча эт кошулат деп сюжетте деле айтып өттүк. Ушул кызматкерлердин, бала бакчаларда иштеген, мектептерде иштеген кызматкерлердин айлык акысы аз болгондугуна байланыштуу ошол жетекчилер айтат экен да, мына ушунча эт бар, ошону болуптур, сен иштесең эле болду, ушул эмени сен алып кетсең боло берет деген дагы жагдайлар болуп жатыптыр да. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Бул эми албетте мыйзамсыз. Себеби ал деген ошо ата-энелер тарабынан бюджет тарабынан бөлүнгөндөн кийин андай кылышка эч кимдин акысы жок. Себеби ал деген эми ошо баягы айттык, күнүнө 2 жолу эттүү болсо, ошол күнкү нормадагы менюдагы эт салыныш керек. Ал андай деген мыйзамда жок да. Жок болгону менен бирок ошондой эле болуп атыптыр да. Салтанат же, сиз кошуп кетсеңиз. Бизде ошондой алып кетүү деген мүмкүн курулай доомат сөздөр дагы болгондугу үчүн биз Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бардык балдар бакчаларынын жана мектеп ашканаларына видеокамера көзөмөл койдук да. Өткөн жылы коюп чыктык, бүт баарын 2ден. Ал теги балдар тамактануучу бөлүмгө, алар тамак бышыруучу бөлүктөр бүт ошо блокторго коюлуп чыкты да. Ошол видео көзөмөл биз өзүбүз тарабынан, башкармалык тарабынан көзөмөлдөнөт. Бирок ошондой болгончакта дагы мына 10 сом бөлүнөт дедиңиз, туурабы? 10 сомго эмне келиши мүмкүн? Бул аз эмеспи? Аз деген сөз дагы мындай туура келбейби деген сөз дагы бар да. Ошол 10 сомдун ичинде мына азыр бизге азык-түлүк программасы ун берип жатат. Ошол дагы жардам болуп атат да. Эгер бул программанын мөөнөтү бүтсө, эгер ата-энелердин жардамы болуп, мындан аркы туура түшүнүү менен болсо уланып кетмек. Бирок биз өткөн жылы 4-класстарыбыз Бөкөнбаев мектебинде болду эле да, 5-класска өткөндө ата-энелер келди да бизгечи. Ушул жакшы экен эле, балдарга бир топ мындай жардам болду, ден соолугуна. Ушуну улап берсеңер, биз акчасын берели, ушул тамак берүүңөрдү уланткыла деген дагы ата-энелерден кайрылуулар болду, сунуштар келди да. Эми Абдилажан мырза, айтсаңыз, ата-энелердин мына тамак ашты көзөмөлдөөдө кандай укуктары бар деп ойлойсуз? Эми айрыкча мына бала бакча, мектептерде бул негизинен ата-эне көзөмөлдүк укугу бар. Себеби ал өзүнүн баласынын эмне жеп атканын, ал өзү да кошумчасын кошуп атат, акчачы. Мисалы үчүн 7 сомдон бюджеттен болсо, көпчүлүк мектептерде 5 сомдон да кошумчасы бар да, жумасына ошондо 25 сом төлөп беришет. Демек, мында бул жерде ошол баягы жооптуу адамдар бар го, тамактын сапатына. Ошолор менен кошо кирип, чогуу кирип, эгер бала бакчада болсо, ошо медайым менен чогуу кирип, анан кийин текшеришке акысы бар. Себеби бирок эми көрүнгөн эле барып туруп башын тыгып текшере бербеш керек. Себеби ошол жооптуу адам барып көрсөтүш керек да. Биз мындай тамак жасап атабыз, сиздин берген акчаңыздарга деш керек да. Мындай да, бизде башкармалыкта ушул балдар бакчаларына дагы, мектептерге дагы атайын тамак ашын көзөмөлдөө комиссиясы уюштурулган. Ошондо мектептин мугалимдеринен ал жерде медайым кошулат, жанагындай учурлар болуп калбас үчүн, көрүү үчүн. Анан ошол жердеги эле ата-энеден кошулат, 5 адамдан турган комиссиянын составы бар. Эгерде ошол комиссиянын составында ата-энелер комитетинин председатели бар болуп, ишеним көргөзүп, башка ата-энени өзүнүн ордуна коюп кетсе, келип туруп улам алмашып ар бир жумада
көзөмөлдөп турууга акылары бар. Биз ага атайын илип койгонбуз бурчтарга, тамактануу бурчунда атайын комиссиянын составы түзүлүп ошол жерге илинген. Алар көзөмөлдөгө укугу бар. Эми суроом ата-энелер көзөмөлдөгө укугу бар, бирок бир жери бар, ата-эне ошо ашканага кирерден мурда анын медициналык китепчеси болуш керек. Себеби ансыз укугу жок бергенге караганы. И халат кийип кириш керек. Бутун тазалыгын караш керек. Ошондой ошо талаптарга жооп берсе, анан кирип текшергенге укугу болот. Рахмат чоң. Эми суроо баарыңыздарга да, мына балдарыбыздын мектептеги жана бала бакчалардагы тамак ашынын сапатын жакшыртуу үчүн кандай сунуш берет элеңиздер? Ата-эне катары, чоң эне, чоң ата катары, ата катары. Абдулажан мырза, сиз айтып баштасаңыз. Бул жерде негизи эле биринчи ушул ата-эне ошол өкмөт тарабынан, ата-эне тарабынан акча жыйналып берип аткандан кийин ошол жерде иштеткен адамдар мындай туура мамиле, жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек да. Кээде жанагындай эти жок болуп калып ошого окшогондорду жол бербестен, демек ошол канча бөлүнгөн болсо, ошол 50 сомбу, 52 сомбу, 36 сомбу ошого ылайык продуктаны эки жакка кетирбей, ушу туура балдарга өзүнүн эмеси менен пайдаланыш керек да. Салтанатчы, сизде? Мен ушундай каалар элем. Ушул балдардын ден соолугуна пайда келтирүүчү азыктар берилсе. Кээде ушундай дагы болот, бирок биз ону карайбыз тендерде. Балдар ысык тамак өткөндөн бери бизде негедир баягы жешпейт экен да, баягы Твердловканы дегендер түшкөндө биз аны тендерден алдык. Алып балдар анализ жүргүздүк да, кайсы тамак жакшы жешсе, ошолорду көбүрөөк берүүгө аракет кылып атабыз. И мен өзүм дагы неберелерим, балдарым ушундай жешин каалайт элем. Сапар мырза? Мисалы, бизде ар бир бала бакчага күнүнө 40 грамм эт, 15 грамм май, 170 грамм нан берилет. Жана жергиликтүү бюджеттен ар бир балага 18 сомдон. Ошону ар бир ата-эне келип караганда өз укугун, милдетин билип, ошого карап текшерсе, же мисалы келип тамак ашын караганча менюсун карасын, ошол эле поварлардын тазалыгын карасын, тамак жасаган жердин тазалыгын карасын. Анан мен оюмча бир айда бир текшербей, бир график түзүппү, ата-энелер менен сүйлөшүппү, немелердин ошо садикте күнүмдүк немесин коюп, графигин коюп текшерип турса жакшыраак болот эле. Сапар мырза, бир жакшы нерсени айттыңыз да, жана канча грамм азык түлүктү дагы бир жолу кайталап өтөбүз. Анткени көпчүлүк ата-энелерибизге бул жакшы маалымат да. Күнүнө 40 грамм эт берилет. Ал түшкү тамакка, биринчи, экинчи тамакка берилет. Эртең менен сүттүү тамак болот. Анан 170 грамм нан берилет. 15 грамм растительный масло берилет. Күнүнө жергиликтүү бюджеттен. Анан калган тамактарды ата-энелер төлөйт 500 сомдон. Меню түзүлөт. Мисалы мектептин менюсун кече ошо былтырда неме өткөндө, ысык тамак өтө баштаганда диетолог, технологдор менен мен өзүм бардым, отуруп биздин акчага караштырып, анан кийин мүмкүн болушунча сапатын жакшы тамак жасаганга аракет кылып 10 күндүк меню түзгөнбүз. Ошо 10 сомго туура келет. Ошо менюну бар, мисалы 1-2-3 деп жазылып турат менюдачы. Ошодон карап, менюда көрсөтүлгөн тамак болот да, болбойт да, ошону да караса болот. Ал ар бир мектепте бар, билинип туруш керек. Анан беке башка продукттарды алсак дагы тилекке каршы акча азыраак болот. Бирок минимальный талапка жооп берет. Ал министерство тарабынан көрсөтүлгөн талаптарга азырынча жооп берет. Бирок азыр ошо унду, майды, күрүчтү Мерсико тарабынан берилет. Алар токтотулса, эгерде дагы 3 жыл беребиз деген пландары бар. Ал токтотулса дагы караштырабыз. Рахмат чоң. Сизде кошумча барбы, Салтанатчы? Негизи мындай да, чындыгында замандын талабы болуп да, ошол учурда ошо акча каражаты деп бир аз кыйналыштык болуп атат. Бирок ушул жакында бизге мына жакындан жардам көрүп аткан ушу мен Мерсико, анан бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасындагы иштеп, ошол уюмдарга мен ыраазычылык билдиргим келет да, ушулар дагы бизге көмөк көрсөтүп аткандыгы үчүн. Рахмат чоң. Мен да кошумчалап коеюн. Бул эми азыр Салтанат айткандай, бул мына
Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасы менен Мерсико эң чоң иштерди жасаган да. Эми ал жерде ошол ашканадагы каражаттар, техникалык каражаттар, идиш аяктар толугу менен алмаштырылат. Анан кийин ошол андан ары улап кетсин деп, ошо 3 жылга, 4 жылга ошо унун, майын бекер берип атат. Себеби бул эми келечекте ушул биздин мамлекетибиздин күч жетип калса мамлекеттин эсебинен, же болбосо ата-энелердин эсебинен буну мындан ары улантып кетсин деген гана максатта неме кылды. Эми буну улантып кетиш керек да. Улантып кетишин каалайбыз да. Дагы бир уюмду унутуп калдым. Бизге быйылкы жылы бул өзү негизи түштүк регион эмес, Кыргызстанга биринчи жолу алып келинген экен. Япониялык гранттын эсебинде биздин номер 31 Курманжанда Аткай мектебине ысык тамак киргизилди да. Ошол уюмдун дагы жардамына ыраазыбыз да, мындай ыраазычылык билдиргим келип атат. Бул фонд областта да 3 мектепке берген. Быйыл бердиби? Ошолордун жардамы жакшы болду да. 3 мектеп ошо Япон гранттын эсебинен да. Эгерде ошондой эл аралык чет элдик гранттар болбосо биздин балдар бакчабыз, мектептер бүт эле ата-энелердин күчү менен болуп калат экен да. Ошондо биз мисалы 296 мектептин ичинен 34 эле мектеп бюджеттин эсебинен каржылангандар, калгандары ошо фонддордун эсебинен. Эң көбү ушу 101 мектеп Мерсиконуку, 81 мектеп Бириккен Улуттар Уюмунуку. Ошондо да эми негизи ошолор уюштуруп берип атышат, ошо фонддорго рахмат айтабыз. Ооба, ыраазычылык билдиребиз. Эгерде биздин көрүүчүлөрдө сиздерге кандайдыр бир суроолору болсо, же болбосо калуу тилектери болсо, сиздер менен кайсы телефон байланыштар менен, же болбосо кайсы даректер менен байланышып сурап калуу тилектерин айтса болот? Бизде Ош билим берүү институтунда ошо областтагы билим берүүнү координациялоо бөлүмү бар. Жетекчибиз Артыкбаев Асан Бакирович деген жетектөөчү адистерибиз бар. Телефондорун кааласаңыздар сизге калтырып кетебиз. Салтанатчы? Бизде дагы Ош шаардык билим берүү башкармалыгына кайрылса болот. Ал жерде атайын балдар бакчалары боюнча жетектөөчү адис Айдарова Талмат Капаровна иштейт. Мага деле мектептер боюнча кайрылса болот. Биз дайыма жооп берүүгө даярбыз. Рахмат чоң. Бүгүн биз мектептер менен жана бала бакчалардагы тамак аштын сапаты жөнүндө сөз кылдык. Студиябыздын коноктору Абдиладжан Борубаев, Ош билим берүү институтунун жетектөөчү адиси, Жудашева Салтанат, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын усулчусу жана Сапар Айдаровдор, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын эсепчилери. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо же калуу тилегиңиздер болсо, ынтымактын даректерине калтырсаңыздар болот. Студияда мен Бигайым Садыкова болдум. Аман болуңуздар.